Өзбекстанда Казакстан жана Кыргызстан менен чектешкен өлкөнүн чыгышында жайгашкан эң ири пахта кор мөңгүсү изилденүүдө. 2023-жылдан баштап 3 экспедиция уюштурулган. Мисалы, 2 экспедициянын жыйынтыгында мөңгүнүн өзүнүн жана кар катмарынын массасы 3 метрге азайганы белгилүү болду. Ал эми кайталап өлчөөлөр анын да 30 сантиметр эригенин көрсөттү. Быйыл 3-үчү экспедиция болду. Изилдөөчүлөр биринчи жолу кар топтолгон аймакка чыгышты. Анын калыңдыгын өлчөшкөндө эки жерде болгону 110 сантиметр жана 80 сантиметр жаан-чачын түшкөнү аныкталды. Адистердин айтымында бул өтө аз. Орточо эсеп менен тоолуу аймактарда жыл ичинде кар катмарынын бийиктиги 2,5–3 метрге жетиши керек. Yosh tadqiqot sifatida shu Germaniya O'zbekiston hamkorligida uyushtirilgan ilmiy ekspeditsiya safarida birinchi marta ishtirok etishim. Paxtakor muzligini o'rganish jarayonida Мен Германия менен биргеликте уюштурулган экспедицияга биринчи жолу катыштым. Климаттын өзгөрүшү пахта кор мөңгүсүнө кандай таасир эткенин өз көзүм менен көрдүм. Бир жылдын ичинде мөңгү 3 метрден ашык эрип кетти. Бул кооптондурган көрсөткүч. Мөңгүлөр таза суунун запасы, алардын тез эриши бул жашоо үчүн маанилүү ресурсту үнөмдөө зарылдыгын билдирет. Кийинки жылы абал кандай өзгөрөрүн билүү үчүн жаңы рейкаларды орноттук. kerak bo'ladigan suv zaxiramiz hisoblanadi. Keyingi yil uchun yana reykalar qoqdik. Өзбекстандын мөңгүлөрү экосистемада маанилүү роль ойнойт. Алар аймактагы жалпы агымдын 25%га чейин камсыздай алат. Пахта корго жасалган экспедициялардын жүрүшүндө температураны, нымдуулукту, жаан-чачынды жана шамалдын багытын тынымсыз көзөмөлдөө үчүн автоматтык метеостанциялар орнотулган. Бардык чогултулган маалыматтар Борбордук Азия үчүн гана эмес, бүткүл дүйнөнүн окумуштуулары үчүн да баалуу. Алар климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жумшартуу боюнча илимий чечимдерди иштеп чыгууга пайдалуу болот.